Саламатсыздарбы? Эмесе ке ошондо программасы. Бүгүн Аксы окуясынын 19 жылдыгы. 2002 жылдын 17 жана 18 март күндөрү Аксы районунун Боспек айылы алдында милициянын колунан 6 адам курман болгон. Алар ар башка айылдан чогулуп район борбору Кербенге бараткан. Анткени ал жерде райондук сот 18 март күнү депутат Азимбек Бекназаровго карата өкүм чыгармак. Бүгүн Бишкекте очунду деле иш-чаралар уюштурулган жок. Президент Садыр Жапаров, анын аппарат башчысы Сүйүнбек Асманбетов, премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи вице-премьер Артем Новиков, Бишкектин мэри Бактыбек Кудайбергенов жана башкалар Ала Тоо аянтындагы Аксы жана Апрель курмандыктарынын эстелигине гүл коюп таазим этишти. Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бийлик карапайым калкка каршы Аксыда ок аткан. 17 мартка чейин Бишкек жана Жалал Абадта ар башка каршылык акциялары өтүп жаткан жана окуялардан кийин дагы андай аракеттер 2002 жылдын аягына чейин уланган. Май айында болсо ошол кездеги премьер Николай Танаев маалымат согушунда бийлик оппозицияга утулганын моюнга алган. Биринчи президент Акаевдин генерал Пиночет болом деген умтулуусун таш капты. Кыргыз шайлоочулары жана кыргыз эли өз жогорку духун көрсөттү. Эркиндикти сүйгөнүн көрсөттү. Тарых дайым көрсөткөндөй, ар нерсенин чеги болот. Ошондо биз туура жол тандаганбыз. 3 жылдан кийин далилденди жана президент өлкөдөн качып кетти. Жарандык коом ал кезде Кыргызстанда күчтүү эле. Бирок президент Акаевдин 10 жылдык бийлиги учурунда бийлик дагы күчүнө кирип алган жана коомдун талаптарына көңүл буруп кереги жок деп эсептей баштаган. Бирок дал ошол окуялардан кийин Акаевдин коомдогу кадыры төмөндөп, 3 жылдан соң 2005 жылы биринчи революция болуп, Акаев өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Биз бийликтен коркпой калдык. Кайсыл болбосун бийликтин алдында калтырап коркуп турбаш керек экенин биз түшүндүк. Чилилик генерал Поченттин синдромунан кутулдук. Биз эң негизги жетишкендигибиз ушул болду. Вот это главное завоевание. Толкундоолор Кыргызстан Кытайга 110 миң гектар жер бергени менен байланыштуу башталган. Ал тууралуу президент Акаев менен Кытайдын төрагасы Цзян Цземин 96 жана 99 жылдары Бишкекте 2 келишимге кол койгон. Депутат Азимбек Бекназаров болсо Акаев улуттук кызыкчылыктарга каршы аракет көрдү деп 2001 жылдын аягында ага каршы импичмент процедурасын баштаган. Бекназаровду Бишкекте кармоого бийлик даган эмес. Ошондуктан ал Жалал Абадка шайлоочулар менен жолугууга барганда аны ошол жерде 2002 жылдын январында кармаган. Бир кезде Токтогулда прокурор болуп турганда Бекназаров ката кетиргени шылтоо болгон. Тергөө менен сот Жалал Абадта өтүп 18 мартта район борбору Кербенде өкүм чыгарылмак. Эл ошол өкүмдү угууга Кербенге бараткан. Жээнде 2 адам омондун огуна учкан. Дагы 2 алган жараттардан түнчүн өлгөн. Дагы бир катуу сабалган киши үйүнө келип жан берген. Дагы бир жигитти милиция эртеси 18 мартта Кербендин көчөлөрүндө машина менен кубалап жүрүп атып салган. Бардыгы 6 адам: Медетбек Бекмуратов, Кадыркул Сапаралиев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмүталиев, Сатимбай Үркүнбаев жана Бегалы Четинбаев курман болгон. Аксы курмандыгы деп экономист Шаралы Назаркуловду да эсептеш керек. Ал Бекназаровду колдоп ачкачылык жарыялаган жана акциянын 22 күнү 7 февралда кайтыш болгон. Ондогон адам катышкан ачкачылык аракеттери январда эле башталган. Ал каршылык аракеттерин Төлөкан Исмаилова менен Азиза Абдирасулова уюштуруп жетектеген. Алар эмгиче адам укуктары үчүн күрөштү улантууда. Акаевдагы, Атамбаевдагы Кыргызстанды адам укуктар өлкөсү деп жарыялаган, бирок андайга биз жете элекпиз. Же ошондо саламат калыңыздар.